достор. Салам мекендештер. Ушул жакында эле менин Баткенде Лейлектен болом. Баткенде мени издешип, учетко алуу максатындабы же туугандарым аркылуу менин оозумду жабыш максатындабы тил жулгуштар издеп барыптыр. Ошондон кийин мен өзүм тууралуу сиздерге өзүмдүн ошол тууралуу ой пикиримди, өзүм тууралуу маалымат менен бөлүшүп кетким келди. Орозайымдын баракчасынан чыгып атканым себеби бул жерде өтө көп адамдар подписаны, ушулардын баарына көпчүлүккө маалымат жетсин деген максатта Орозайым баракчасынан чыгып атам. Мен өзүмдүн жеке баракчама дагы жазылсаңыздар болот. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен башынан айтып берсем баарыны. Мен өзүм Баткен областынан болом, Лейлек районунан. Мен өзүм ошол Таекемдин, Таятамдын колунда чоңойгонмун. Жакында эле ушул Таятамдын үйүнө мени издеп барышыптыр. Бир эле ал жака эмес, Бишкекте дагы биздин апамдын үйүнө, менин туугандарымдын баарын үйүнө издеп барып, мен тууралуу Назира Алибекова деген ким, эмне иш кылган, кайсыл жакта жашайт деп сурашып барышыптыр да. Анан подозрительный адамдар деп деле айтышты. Мен өзүм мурдатан бери эч бир партияда болгон эмесмин. Бүтүн Кыргызстан партиясында мен 2 жылдан бери официалдуу мүчөсү болуп катталып, ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулганмын. Эмне себептен? Мына өзүңүздөр көргөндөй эле парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан ушул сырттагы мигранттардын арасынан жаштарды, карапайым калктын балдарыны, кыздарыны акчасына карабай, таанышына карабай Кыргызстан үчүн күйгөн активисттерди өзүнүн алдыңкы катарында кошуп парламенттик шайлоого аттанды. Мындай партия жападан жалгыз партия. Мен Бүтүн Кыргызстан партия элдик партия болгону үчүн мен Адахан Мадумаровдун кылган иштерини бүт баарын изилдеп, тарых таржымалыны окуп, билип, маалымат алгандан кийин мен ошол Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулайын деп чечип, өзүм кошулуп, официалдуу мүчө катарында 2 жылдан бери жүрөм. Ага чейин бир да партияларга кошулган эмесмин. Анан айтайын дегеним, Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулгандан бери мен өзүм Баткен областынан болгонум үчүн Баткен областындагы ушул чек ара маселеси, дагы башка маселелер боюнча мен аябай ушул Баткен областы боюнча аябай кыжалат болом. Тагдыры кандай болот? Чек арада мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакында эле 40ка жакын биздин жараныбызды жоготуп алдык. Бул боюнча унутулду. Азыр эч ким эч нерсе сүйлөбөйт, бийлик тараптан эч кандай реакция жок. Качанга чейин Баткен жетим баладай болуп кордолот? Эмне үчүн ушул Баткенге особый статус берилбейт, же болбосо жүрөгү өткөн, адамды коркуткан, чочуткан маалыматтар чыгат? Ушуну ойлогондо адамдын жүрөгүндө тынчтык болбойт да. Бир эле Баткен эмес, Кыргызстандын 7 областына бардыгы, бүт Кыргызстандын келечеги үчүн биз кыжалат болуп, ушул Кыргызстандын келечеги деп чыгып өзүбүздүн ой пикирибизди айтканыбыз үчүн биз тил жулгуштардын, бийликтин куугунтугуна калбашыбыз керек. Силер эмне үчүн барып ошол Кыргызстандан миллиардтаган акчаларды урдап кеткен же ууруларды барып учетко албайсыңар? Эмне үчүн Аскар Акаев келди кетти камабадыңар? Эмне үчүн силер Шадиевдин артынан издебейсиңер? Карапайым калктын арасынан, болгондо да мигранттардын арасынан Кыргызстандын келечеги үчүн кыжалат болуп, ойлонуп чыгып, өзүнүн ой пикирин айтып аткан активисттерди ушинтип куугунтуктайсыңар. Бийлик билет, керек болсо Москвадагы элчилик дагы билет менин кайсыл жерде жашап, мен каякта жүргөнүмдү. Мен Москвада экенимди бүт баары билет. Эмне максатта менин үйүмө издеп барышат мени? Калыс болбойлубу? Ой жүгүртүп мындай ойлонбойлубу? Эмне үчүн чындыкты айтып чыккан Жеңиш Молдокматовду камайт? Эмне үчүн тайраңдаган
башкалар каалагандай Кыргызстанга келип, каалагандай чыгып кетет. Биз Кыргызстанды урдап, жеп, тоноп чыгып кеткен жокпуз да. Биз чет жакта өзүбүздүн ушул үй бүлөбүздү карап, материалдык жактан жардам берип, ушул Кыргызстанда кыла албаган иштерди сыртта кылып, Кыргызстанда мыйзам деле иштебейт. Азыркы бийлик мыйзамсыз келсе эле, эмне башка активисттерди, эл арасынан чыккан адамдарды мыйзамсыз эле ушинтип куугунтуктай берсе болобу? Болбосо айтсын бул жакта МВДнын өкүлчүлүгүнө мен эмне мыйзамды буздум? Мен жооп берем, мен эч кандай мыйзамды бузган жокмун. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар. Андан дагы мурда бизге Кудай сөз эркиндигин, деги эле эркиндикти Кудай бизге чектөөсү жок берип койгон. Таңдоо берген бизге. А бул бийлик бизден ошентип куугунтуктап, кандай сөз эркиндигин буганга булардын кандай акысы бар? Качанга чейин ушинтип элдин арасынан Кыргызстандын келечегине кыжаалат болуп чыгып, өзүнүн ой пикирин билген жаштарга, активисттерге, эл үчүн күйгөн адамдарга качанга чейин ушундай куугунтуктоолор болот? Бул бир учу, мен ушинтип сүйлөп чыгып койгонум үчүн мени үйүмө чейин издеп барып атышат. Хотя өздөрү билет менин каякта жүргөнүмдү. Бирок бийлик тарабынан мындай нерсе болбош керек. Адам мыйзам буздубу? Мыйзам түрүндө жооп бериш керек. Мыйзам бузбадыбы? Ага тийишпеш керек. Мен бийликтин мага мынтип менин туугандарыма адамдарды жөнөтүп койгондон мен коркпоймун. Бир башта бир өлүм дейт. Мен алардан корксом, мен мынтип чыкпайт элем. Мен эгер коркоок адам болсом, мен даже чет мамлекетке чыкпайт элем да. Өзүмдүн ата-энемдин үйүндө же бирөөгө тийип, ошонун үйүндө отурмакмын. Жок, мен мына чет жака чыгып, башка мамлекеттерге барып, мен Кыргызстанды салыштырам. Эмне үчүн бул жак ушунчалык өнүккөн дагы биздин Кыргызстанда мындай өнүгүү эмес депчи. Биз Кыргызстанды өнүктүргөнгө Кыргызстанда аябай ресурстар көп да. А бирок айтып калышат го, Кыргызстан кедей мамлекет эмес, Кыргызстан тонолгон мамлекет деп. Эмне үчүн азыркы бийлик келди, эч нерсе өзгөргөн жок. Канча ай срок бергиле деп сурады. 6 ай деди, канча ай деди. Эч нерсе өзгөргөн жок. Эмне өзгөрдү? Өнүгүү жок. Артка кеткенден кетип атабыз, продукталар көтөрүлүп атат. Машина куюучу майлар көтөрүлүп атат. Чек ара чечилбей атат, ызы чуу. Бишкектин мэри канча жолу алмашты? 30 жылдан бери мындай нерсе болгон эмес да. Адакансалар болсо 30 жылдан бери мындай болгон эмес дешет. 30 жылдан бери Кыргызстандын башына мынандай башкарган адамдар келген эмес. Мурдакылардан ашып түштү. Сооронбай Жээнбековду азыр мындан бийик көрүп калышты да. Болбосо мен худший президент деп айтышчу элдер. Бул менин оюм эмес, бул элдин ою. Интернетке киргиле, окугула, маалыматты изилдегиле. Эгер ойлонгон адам болсо, Кыргызстандын келечегине ушунчалык олтуруп алып, серьезный ойлонгон адам болсо, Кыргызстандын келечеги жок. Кыргызстан артка күндөн күнгө артка кетип атат. 5 жыл убакыт берет экенбиз. Эмне кылыш үчүн убакыт беребиз? Кыргызстан дагы кайка кетет? Коркпогула жаштар, чыгып өзүңөрдүн оюңарды айтканга, Кыргызстан үчүн жүрөгүңөрдө ушул күрүчтөй сүйүүңөр болсо, кыжалатчыгыңар болсо, өзүңөрдүн чыгып оюңарды айткандан коркпогула. Адилетсиздикти көрүп турсаң токтот деген. А эмне үчүн бүгүн бизде жаштар, азыркы жаштар болсо, мектепти бүткөндө эмне кыласың десем, мурда айтат эле, мен врач болом, мен учуучу болом, кайсы бир кесиптин ээсин айтат эле. Азыркы жаштардан, өсүп келаткан жаштардан сурасаң, мектепти бүтсөң, окууну бүтсөң ким болосуң десең, мен Москвага барып иштейм дейт. Москва не вечно. Азыр мына Москвада деле кыргыздарга оңой болбой атат. Урматтуу Кыргызстандагы
балдары чет жакта жүргөн ата энелер балдарыңардын келечегини, балдарыңардын ден соолугун ойлосоңор, силер эртең шайлоодо сатылбайсыңар. Мен жаздым, пост жаздым. Кышка салат, варенье жаап даярдангандай акчаңарды 1-2 миң, 5 миң алып топтоп шайлоого даярдангыла, добушуңарды сатпаш үчүн. Кыргызстан силерге, бизге, элге керек. Силерге акча берип, силердин добушуңарды сатып алган адам эртең Кыргызстандын бюджеттен барып, анын канча миң эсе кылып чыгарып алат. Эмне үчүн биз добушубузду сатып атканда ошону ойлонбойбуз? А силердин балаңар, кыздарыңар чет жакта кандай условияда жашап, кантип акча таап силерди багып атканын силер ойлойсуңарбы? Алар айтпайт да, уялат. Болбосом көпчүлүк 10-дон, 15-ден, 20-дан болуп жашашат. Азыркыга чейин деле ошентип жашагандар бар квартиралардачы. Бир квартирада талпа болуп жашаган кыргыздар. Биз мындай корчулук, кор болгонду кантип чем заслужили деген суроо болот да. Эл деле өзүнө мындай жоопкерчиликти алыш керек да, жоопкерчиликти сезиш керек. Бул жакта жүргөн мекендештерибиз ден соолугунан арылып атат, кандай условияда иштейт. Ошону деле ойлоп, чет мамлекеттеги балдарыңардын Кыргызстанга кайтып келүүсүн, Кыргызстандын өнүгүшүн ойлосоңор, кааласаңар, силер добушуңарды сатпайсыңар. Мен уялам да, добушун саткандарды көргөндөчү. Кыргызстан биздики го, Кыргызстан бизге, биз Кыргызстаныбызды жоготуп алсак, бизге эч ким башка мамлекетти Кыргызстан кылып бербейт. Урматтуу мекендештер, ойлонолу. Ата эне бир, мекен бир. Туулган жериң бир, киндигиңдин каны бир жолу тамат. Эртең өлгөндө бир жерге барып көмүлөсүң. А биз кыргыздар 30 жылдан бери деп доконсалар жазат, 30 жылдан бери Кыргызстан чет мамлекетке балдарыны чоңойтуп тараткандан тажабады го. Эмне үчүн биз ошончо жылдан бери балдарыбызды чет мамлекетке мигрант кылып жөнөткөндөн тажабадык? Бизде деле жоопкерчилик болобу? Куугунтук болуп аткан жаштарга, активисттерге колдоп чыккыла. Мен силерди чыгып митинг кылгыла дебейм, оюңарды билдиргиле. Үн каткыла, үнүңөрдү чыгаргыла, уктабагыла. Уктап жаткан эл же кул болуп койгонот, же ошону менен жок болот деген. Болбосом биз сырт жакта жүргөн, мен мисалы үчүн, мен бул жакта мен иштеп өзүмдөн, мен Кыргызстандагы үй бүлөмдү дагы, өзүмдү дагы бакканга жете турган каражат табам. Мен Москвада үйүм бар. Мен Кыргызстан үчүн мынтип чыгып сүйлөп, бийликтин ушундай куугунтугу калган мага керек ошол зарылбы? Мен өзүм үчүн эмес, мен ушул Кыргызстан өзүмдүн балдарымдын, менин урпактарым үчүн калсын, бир нерсе өзгөрсүн, Кыргызстан өнүксүн, биз жака дагы элдер мигрант болуп келип иштесин, Кыргызстан ушунчалык өнүксүн деген кыялдарым менен мен чыгып өзүмдүн ушундай адилетсиз болуп аткан нерселерге мен көзүмдү жумуп отура албайм да. А эмне үчүн биздин эркектерибиз унчукпай жүрүшөт? Кээ бир мындай көрдүңөр, кече мен кайрылуу кылып чыктым. Бир бала келип, биздин маңдайыбызда аялдан бешбетер болуп сүйлөп ажылдап кетти. Мен ушундай эркектерди көргөндө уялам, чынына келгендечи. Кыргызстанда эгер эркектер чыгып Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп, мына Жеңиш Молдокматовдай болуп чыркыраган чындыкты айтып чыкканда, биз үйдө отурат элек. Оозубузду жабып, баланы төрөп, ошону тарбиялап үйдө отурат элек. Биз чет мамлекетте мигрант болуп жүрбөйт элек. 10 адам болсо, 10 адамдын тагдыры ар кандай, 10 түрлүү. Москвада канчалаган биздин мекендештерибиз кыйналып жүрөт. Көчө шыпырып, пол жууп, орустун туалетин жууп жүрүшөт. Ушуларга ушул тагдырды чем они заслужили? Кыргызстандын башына келип, бир уч кузгундай болуп, Кыргызстанды тонуп, 6 миллион калктын балдарыны чет мамлекетке мигрант кылып чыгарган ушул бийлик болуп атпайбы?
Буга чейинки бийликтер деле ошону улап келди. Азыркы бийлик деле ошону улап кетип атпайбы? Эмне үчүн биз ойлонбойбуз? Канча ай өттү? Ушунча убакыттын ичинде көп нерсе өзгөрүш керек эле. Эч нерсе өзгөргөн жок. Шайлоонун астынан эле оозун ачып быдылдап чыккан калп эле элдин уулу болгондорго качанга чейин биз ишенебиз? Өзүбүз мындай ой жүгүртө албайбызбы? Жанагы тамашоодо ойноп жүргөн бир бала айтты эле, биз элдин эс тутуму памяти балыктын памятиндейби депчи. Биз ошончолук болуп калдыкпы? Ойлонолу, ой жүгүртөлү, бир адамды шайлап атканда анын акчасына карабай, ким экенине карабай, тааныш экенине карабай, кылган иштерин изилдеп, айткан сөзүн өдөсүнөн чыктыбы, айткан сөзүндө турдубу, бир иш жасадыбы, ошолордун бүт баарын изилдешибиз керек да. Ойлонушубуз керек. Позициясында турган, туруктуу болуш керек. Бүгүн карасаң бир партияда, эртең карасаң бир партияда жүргөн, ар келген бийликке эле мынтип лапай деп ага моюн сунуп ошонун кулу болгон адамдарды биз зачем кайра выбирать этип, кайра шайлап? Биз эл деле өзүнө жоопкерчиликти алыш керек да. Супер конституция деп келип, мыйзамсыз болуп келип, элди эч бир мыйзам бузбаган адамдарды келип ушинтип коркутуп, куугунтуктап, ар кандай кылыкты көрсөтүп, андай клоун болбош керек. Кыргызстандын башына келдиңби, бир нерсени өзгөртө аласыңбы? Өзгөрт, кыл. Кыргызстан үчүн бир нерсе жасай албайсыңбы? Бошотуп бер, жасай тургандар келсин. 6 секундта да өзгөртөбүз. 6 секундта да өзгөртөбүз деп, 6 секунд эмес, 6 месяц прошло. Даже больше этого. Не өзгөрдү. 10 ай. Ошо да почти 1 жыл болду. Не кылдат? Бизге окшогон активисттерди куугунтуктап отурат. Эгер азыркы бийлик бизге окшогон активисттерден корксо, значит алардын деңгээли бизчелик экен да. Эмне үчүн менин деңгээлиме түшүп, менин артымдан изилдейт? Скутер теуп жүрүшөт. Сүрөткө түшүп жүрүшөт. Баткенде эмне болуп атат? Баткенде ызычуу болуп атат. Болбойт да андай. Ысык көлдү реклама кылып, ысык көлгө келгиле деп чакырып, андайды кечирип койдум. Мен деле кыла алам. Менин да колумдан келет. Мен дагы барып, сонун болуп скутерге отуруп, еще больше буду делать рекламу, чем сравнивать. Реклама кылыш, жакшынакай болуп чыгып сүрөткө түшүп коюш, планшетти кармап сүйлөп коюш бүт баарынын колунан келет. Мен мына 5 планшет мен сүйлөп атам. Мен барып скутерге отуруп, мени сүрөткө красивый кылып тартып кой деп мен дагы чыга алам. Бирок Кыргызстанда ушунчалык көйгөй көп, кайсы бирини айтабыз. Кайсы биринен баштап, кайсы бирини чечет. Чек араны келген күнү чечиш керек болчу. Жутуп кан менен дыш айтып отурдум. Мен ыйлап жүрдүм ошондо. Эмне үчүн бийликтин башына келген адам үчүн түштүк, түндүк, область болуп бөлүнгөн понятие болбош керек. Мен Кыргызстандын любой жеринде барып жашаганга менин акым бар. Ал менин жерим. Мен Кыргызстанды бөлбөймүн. Эгер башка областьта ошондой маселе чыкса, мен жүрөгүм менен ооруймун. Күйөм мен. Силер ойлобогула, баткендик болгону үчүн, баткенге күйгөн үчүн. Жок, андай эмес. Мен Кумтөр үчүн дагы мен ызылдап чыгып жүргөнмүн. Кумтөр үчүн дагы, башка кендер үчүн дагы. Кыргызстанды артка тарта турган, адилетсиздик болуп жаткан жерде мен ар дайым чыркырап үнүмдү айтканга мен артка эч качан чегинбейм. Мен ар дайым Кыргызстандын келечеги үчүн мен дайым алдыга басам. Мен коркпойм эч нерседен. Силерге дагы айтып кетет элем. Коркпогула эч нерседен. Кудай бар экен, бизге Кудайдан башка. Кудай бизди колдоп турса, эч ким бизге эч нерсе кыла албайт. Өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып чыккандан, алдына үнүңөрдү катып чыккандан эч качан коркпогула. Сак саламатта болуңуздар, менин баракчама жазылыңыздар. Көрүшкөнчө.